Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучуларым, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабакта биз өткөнкү сабакта өтүлгөн теориялык маалыматтарды практика жүзүндө карап өтөбүз. Мурдагы сабакта биз функцияларды жана формулаларды колдонууну жана диаграммаларды экранга чыгарууну өткөнбүз. Эми бүгүнкү сабакта ушул теманын практика жүзүндө карап көрөбүз. Формуланы колдонуу үчүн формула жазуучу жерге алгач барабардык белгиси менен жазабыз деп айтканбыз. Эми формула кайсы жерге колдонобуз? Алгач ошол уячаны тандайбыз. Бул жерге биздин ар бир үй бүлө мүчөсүнүн жалпы кетирген чыгымдарынын суммасын табышыбыз керек. Ал үчүн кайсы жерге, мисалы үчүн атасынын кетирген чыгымын табыш үчүн жалпы суммасын табыш үчүн ошол уячаны тандап, андан соң формула жазуучу жерге барабар белгисин коюп, ишемби күнү кетирген чыгымыны жана контрол баскычын басып, коюп жибербестен туруп жекшемби күнү кетирген чыгымыны ортосунда плюс белгиси менен жазышыбыз керек. Жана андан соң Enter баскычын бассак, бизге жалпы суммасын чыгарып берет. Жана ушул сыяктуу эле кийинки апасынын кетирген чыгымын карап көрөлү. Ал үчүн барабар белгисин коебуз. Андан соң функциялар бөлүмүнөн сумма бөлүмүн таап, биринчи ячейкага ишемби күнү кетирген акчасыны, экинчи ячейкага жекшемби күнү кетирген чыгымыны тандайбыз жана ОК баскычын бассак, бизге жалпы сумманы чыгарып берет. Жана ушул сыяктуу эле байкенин да кетирген чыгымыны эсептеп көрөлү. Барабар белгисин коюп, ишемби күнү кетирген тандап, ортосуна плюс коюп, андан соң контрол баскычын басабыз. Коюп жибербестен туруп, жекшемби күнү кетирген чыгымын тандап, Enter баскычын басабыз. Эми эженин кетирген чыгымын функциялардын жардамы менен чыгарып көрөлү. Барабар белгисин коюп, функциялар бөлүмүнөн сум функциясын тандап, биринчи число коюлуучу жерге ишемби күнүсүнү, ал экинчи число 2 деп турган жерге жекшемби күнү кетирген чыгымын тандап, ОК баскычын басабыз. Мына жалпы үй бүлө мүчөлөрүнүн кетирген жалпы суммасын таап алдык. Эми ушул таблицаны колдонуу менен экранга диаграмманы чыгарып көрөлү. Ал үчүн ушул таблицаны белгилеп алабыз дагы. Выставка бөлүмүнө кирип, ал жерден диаграмма бөлүмүн табабыз. Диаграмма бөлүмүнөн гистограмманы тандап, бул жерден же болбосо бул жерден гистограмманы тандаган соң, өзүбүзгө жаккан гистограмманы тандайбыз жана экранга бизге диаграмманы чыгарып берет. Ишемби күнү, жекшемби күнү жана жалпы кетирген акчалардын диаграммасын чыгарып алдык. Ушуну менен бүгүнкү сабак аягына келип жетти. Келеки сабактан амандашканча сак саламатта калгыла.